Бул гүлдүн аты виола деп коебуз. Бул дагы уруктан көбөйөт. Ушундай кичинекей стаканчиктерге уруктарын 2 ай мурун отургузуп. Теңиртоонун аба ырайына ылайыкташкан бул гүлдөр кышында күнөсканада уруктан өстүрүлгөн. Даяр көчөттөрдү жерге отургузуп, аларга кам көрүп багып жаткан Айганыш Асанбекова коросун гүлгө орогон. Кээ бир гүлдөрдү баягы бардыгын эле бул жактан өстүрбөйм. Кээ бир гүлдөрдү мен Бишкектен, Көлдөн, биздин эле ошо Кыргызстандан эле теплицалардан алдыртып келебиз да. Бизде жетишсиз болгон гүлдөрдү ал жактан алдырып келип, анан айымдардын суроо талабы боюнча кайсы гүл керек болсо, ошолорду алдыртып келип, анан сатыкка чыгарабыз. Ар бир гүлдүн өзгөчөлүгү бар. Мисалы, кызыл петуния бакчаны кооздоп, назик жыты менен кубандырат. Ал эми катарантус гүлү тынчтыкты жана бейпилдикти белги кылат. Ал эми виола деп аталган гүл көп түрдүүлүгү бакчаны жөнөкөй эле кооз эмес, өзүнчө эстетикалык көрккө бөлөйт. Бизде гүлдөрдүн бир 10дон ашык түрү бар, азыр эшикке отургузуучу гүлдөрдөн. Мисалы кайсын айта кетсем, могу гүл мисалы герань гүлү. Бул илгертен эле апаларыбыз өстүрүп келген герань гүлү. Бул өтө пайдалуу гүл. Кычкылтекти аябай көп бөлүп чыгарат, гүлү көпкө чейин гүлдөйт, сууну деле көп талап кылбайт. Анан күнгө койсок эле ушинтип бажырайып гүлдөрүн чыгарып гүлдөп берет. Жана ошондой эле муну үйгө дагы эмес, сиз айтып атпайсызбы, эшикке жаз келди эшикке отургузганга деп, муну эшикке дагы отургузсак болот. Жайлата эшикте гүлдөп берет, күз келгенде үйгө киргизип коебуз, кайра жазында чыгарып койсок болот. Аты агланиема деп коебуз. Гүл сүйүүчүсү Айганыш айымдын үйү дагы гүлгө бөлөнгөн. Ар бир бөлмөдө гүлдөр өзүнчө мааниге ээ болуп, үйдүн ичинде табигый сулуулукту тартуулайт. Анын камкордугу менен гүлдөр дайыма сергек жана көрктүү бойдон сакталат. Азыр эми бөлмө гүлдөрүнө дагы бир аз токтолсок, бөлмө гүлдөрүнөн биринчи эле көздүн жоосун алган киргенде ушул гардения гүлдөрү. Аталышы гардения деп коебуз. Гүлү болсо розага окшоп кетет гүлдөрү. Бирок гүлдөрүнүн убактысы бир аз азыраак турат булар. Бир 10 күнчө гүлдөп бир гүлү, андан кийин түшүп, кайра жаңырып чыга берет да. Анан бутондору мунуку аябай, мисалы өзүнүн аз көлөмүн көрүп атасыздар, мына кандай чоң болсо, ошонун ар бир бутагынан гүлдөп чыгат да. Кызыл өңдөрү дагы бар. Анан мунун эң бир өзгөчөлүгү аябай сонун жыт чыгарат бул. Азыр үйгө кирген кишинин баары эле деп ушу гүлдү келип жытын жыттап суктанып кетишет да. Абдан кооз гүлдөрдүн катарын толуктайт бу дагы. Кып-кызыл болуп, көздүн жоосун алып кубандырган гүлдүн аты кыргызча бул эркек бактысы деп коебуз. Мужское счастье деп да коюшат. Эл арасында мунун сорттары дагы болот. Бул мисалы гигант сорту. Гигант сортторунун гүлдөрү ушундай чоң-чоң болот, жана ошондой эле жалбырактары дагы аябай чоң-чоң болот. Булар деле кам көрүүсү өтө жөнөкөй, гүлдөрү 6-7 айга чейин, 1 жылга чейин деле гүлдөп турат. Анан сууну аз ичет, топурагы жеңил болсо эле ушинтип көз жоосун алып кубантып өсө берет. Бул гүл бакчасы Чакан киреше булагына айланган. Айганыш айым көчөттөрдү сатуу аркылуу дагы айымдарды гүлдүн сулуулугу менен кубандырып, өзү үчүн дагы пайдалуу ишке айланткан. Мындан тышкары ал айымдарга эстетикалык рахат тартуулап турат. Жаркына Күлташыр кызы, Нурсултан Болотбек уулу, Адинай Курманбек кызы, Атайын Теңиртоо таң үчүн.